Суроолорду бир канаттандыралыксыз болуп калды. Мисалы аз карап көрсөң, бул Айыл чарба министрин өзүнчө бүгүн кечке чейин талкуулай турган күндө биз аграрный мамлекетпиз. Мына азыр дыйкандардын бардыгы 7 тонна түшүмдөрүн жыйнап сата албай отурат. Баа болбой калды. ГСМдин баасы 80 сомго чыкты. А картошканын ошол эле башка үрүндөрдүн баасы 10 сом 20 сомдон ашпай атат. Анан ушул боюнча дагы айтканым ушул болот да. Кайсы бийлик келбесин, кандай сыры бар, мен ушул министрге таң калам да. Министр боло тура калат. Бир да жолу барып, мына Кыргызстанда 40 район бар. Бир районго барып, эл менен жолугушуу кылып, ушу элдин көйгөйүн укканын биз көргөн жокпуз. Анан постоянно блогерлерден соцсетте жүрөт. Ошо дыйкандардын эмес боюнча кичине айта кетсеңер. Дыйкандарга азыр мына кече дагы процедураны айткам. Биздин продукттар сатканга жардам берели деп. Рахмат.